Маанилүү 5 мүнөт. 5 мүнөттө жашооңду өзгөртө аласың. Азыркы жашап жаткан жашооңо ыраазысыңбы? Же болбосо жакшы жакка өзгөрткүң келеби? Кайсы бир адамдарга суктанып жүрсөң керек? Жаныңдагы адамдар эле сенден жакшы жашап, бактылуу болуп жатышса керек. Сенин алардан эмнең кем? Өзүңдү өзгөрт, өзүңдү тарбияла, өзүңдү мыкты кыл. Бул видео сага жардам берет. 5 мүнөт. Байкасаңыз, жашоодо ушул сөздү көп колдонобуз. 5 мүнөттө жетип калам. 5 мүнөттө бул ишти бүтүрө салам. 5 мүнөт эле калды. Негизи чечимди кабыл алаарда создуктуруунун кереги жок. Же азыр, же эч качан. Өзүңө ишенбөөчүлүктөн арылуу керек. Бул адамды ар дайым артка тартат. Өзүңө ишен, туура эмес чечим кабыл алып алган болсоң дагы. Себеби кандай чечим болбосун, ал эч нерсе кылбай койгондон баары бир артык. Эгерде жашооңду чын эле жакшы жакка өзгөрткүң келсе, бир эле жол бар. Кыймылдаш керек. Жашооңду жакшы жакка буруу үчүн бардык нерсени жасап башта. Эмнеден баштайм деп ойлонуп жатсаң, эң жөнөкөйүнөн башта. Оюңа эмне биринчи келсе, ошону кыл. Эч кимден жана эч нерседен коркпо. Бул сен үчүн абдан керек. Кандай болгон күндө да жашоо түбөлүк эмес. Кийин кылбай калган нерсеңе өкүнүп каласың. Колдон чыгарып жибергениң үчүн үшкүрөсүң. Жашооңдо кийин көйгөйлөрдү жана кыйынчылыктарды эстебейсиң. Бактылуу мүнөттөр жана жагымдуу учурларды эстейсиң. Ошондуктан бактылуу мүнөттөр көп болсун үчүн иштегин, тиштен. Бул жашоо кыска, эч нерсе деле кыла албайм деп ойлошуң мүмкүн. Бирок өзүң, жакындарың сени аракеттериң менен сыйлашат. Аракеттериңе жетишкенден кийинки мүнөттөрдү сөз менен жеткире албайсың. Бул өзгөчө сезимдер. Жана эле буга кантип жетем деп ойлоп жаткан максаттарга жеткен кезде өзүңө да ыраазы боло түшөсүң. 5 мүнөт. Болгону 5 мүнөт туура ойлонуу менен өзүңө керектүү умтулууну бере аласың. Аз эле, 5 эле мүнөт. Бул убакытта көп нерсеге деле жетишпейсиң. Бирок туура ойлонуу бардык ийгиликтердин башаты болуп берет. Кээде адамдар 5 мүнөт эмес, бир канча саат, кээде бир канча жылдарын текке кетиришет. Туура ойлонуу менен 5 мүнөттө өзүңдөгү аң сезимди түп тамыры менен өзгөртүп, жакшылыкка умтулууга толук мүмкүн. 5 мүнөт. Ойноп жатсаң деле өтүп кете турган мүнөттөр. Дискотекага барып бийлеп, кино көрсөң деле өтүп кетет. Вакыттын потенциалын туура колдонуу менен өзүңө мотивация бере аласың. Өзүңдү өзгөртүү менен жакындарыңды өзгөртө аласың. Анткени мотивациясы бар адамдардын жанында жүргөндө сөзсүз ал нерсе жаныңдагыларга да жугат, таасирин берет. Мындан тышкары 5 мүнөттүк эрежени сактап билүү да маанилүү. 5 мүнөттүк убакытта алган иштерди дароо аткаруу керек. Бул бир карап көрсөң жөнөкөй эле эреже. Бирок аны көбү аткара биле беришпейт. Бул башкысы убакытты сарыптайт. Бул эреже менен ата-энеге чалганды унутпайсың. Жумушчу катарды өз убагында жиберип коесуң жана башка иштер калып калбайт. Бул өзгөчө 5 мүнөттүк мотивация жашооңо киргенде өзүңдүн эффектүүлүгүң бир канчасы өскөнүн, убакытты туура пайдаланып жаткандыгыңды даана түшүнөсүң. Бул видео сизге жаккан болсо, өзүңүз жакшы көргөн адам менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздын мындан ары да өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошосуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.